Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен 3-чү класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Баарыңар кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди, ручкаңарды даярдап, экранга жакын келип жайгашкыла. Даярсыңарбы балдар? Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биздин өтө турган сабагыбыздын темасы суроолуу сүйлөм. Сабагыбыздын максаты бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм болорун билесиңер. Акыран менен коделектин мүнөздөрүн салыштырасыңар. Башкалар менен жакшы мамиле түзгөнгө үйрөнөсүңөр. Эми балдар, биз силер менен өтүлгөн теманы кайталап алалы. Мен досума жардам берем. Ушул сүйлөмгө аягына кайсы тыныш белги коюлат? Да кайталайм. Мен досума жардам берем. Азаматсыңар. Туура таптыңар. Эми балдар, тексттин мазмуну боюнча суроолорду түзгүлө. Мисалы, эмне үчүн коделек даракка асылып жете алган жок? Акыран менен коделек жомогуну эстегиле. Эмне үчүн коделек даракка асылып жете алган жок? Азаматсыңар. Эми балдар, бул жердеги сүрөттү карайбыз. Сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Эми ушул сүрөткө карата ар бириң бирден суроолуу сүйлөм түзгүлө. Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бул жердеги сүрөттү карайбыз. Сүрөттө кимдерди көрүп турабыз? Жакшы, эми ушул сүрөткө карата дагы бир суроолуу сүйлөм түзгүлө. Азаматсыңар. Эми ошо түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Балдар, эми ушул түзгөн сүйлөмүңөрдөн биз силер менен эреже чыгарабыз. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Эми силер менен чогуу кайталагыла. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Азаматсыңар. Эми балдар, биз силер менен өткөн сабакта өткөн акыран менен коделек жомогуна 3 суроолуу сүйлөм түзүп эстеп жазгыла. Ар бириң 3 суроолуу сүйлөмдү түзөсүңөр, анан түзгөн сүйлөмдү дептериңерге жазасыңар. Эми балдар, биз силер менен сөздөн сөз жаратабыз. Катачылык деген сөздөн ар бириң өз алдынча 3 сөз жаратасыңар. Ошол жараткан 3 сөздөн 3 сүйлөм түзөсүңөр. Мүмкүн болушунча сүйлөмүңөрдүн арасында суроолуу сүйлөм болсун. Азаматсыңар. Эми балдар, түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Балдар, эми силер суроолуу сүйлөмдү жай сүйлөмгө өзгөрткүлө. Асан китеп окуп жатабы? Сүйлөмдү кайталайм.
асан китеп окуп жаталы. Бардыгыбыз суроолуу сүйлөмдү жай сүйлөмгө өзгөртөбүз. Азаматсыңар. Эми балдар, суроолуу сүйлөмдү эмне максатта айтабыз? Кандай ойлойсуңар? Ооба, туура. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат? Ооба, туура айтасыңар. Суроо белгиси коюлат. Эми балдар, үйгө тапшырма. Силер 2 жай сүйлөм, 2 суроолуу сүйлөм түзүп, дептериңерге жазасыңар. Эми ушуну менен биздин бүгүнкү өткөн сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.